Пенсионерлерге акча төлөбөй эле бир жолу жок болсун деген сөз болуш керек. Өзүбүз эметип бага албай калбадык. Жашоону узартыш үчүн камсыз кылыш керек да мамлекет. Условия шарты жакшы болса, анда 60-тасың другой дело да. Биздин өлкөгө азыркы ушундай абалда мурунку эле ушул эле эмеде кала берген жакшы деп ойлойм. Мисалы үчүн Японияда жаштын узактыгына карап туруп пенсиянын жашын көтөрүп атышпайбы алардачы. Экономикалык абалына жараша мамлекет. Мен ошондой түшүнөм. Бизде азыр жумуш жок болсо кандайча аны ишке ашырат? Көпчүлүгү макул болбой атканын байкап атам мен дагы. Пенсионерлерге акча төлөбөй эле бир жолу жок болсун деген сөз болуш керек. Мен мына мисалы үчүн 60-тамын. Күн оорумун. Анан 60 жаштан нары пенсия албай эле өлсүн деген сөз болуш керек андан. Темселеп монтип тиги 58ге чыгабызбы чыкпайбызбы ким билет. Ошончо жыл иштешип анан кийин эме болуп калган туура эмес го. 60ка чыккан киши чан деле болуп калды. Иштеген акыларын алып кичине мындай эме болсо болот эле да, үзүрүн көрсө деген ой бар анан. Мен ага каршы элемин. Айылдыктарга мисалы үчүн эң эле кыйын эле болот да. 60 жашка чыгып, алардын мээнеттери көп болот, түйшүктөрү көп болот, бала бакыра дегенде бакканга. Кыйын эле болуп калат го деп ойлойм да. Башка кесипти айта албайм, мен өзүмдүн мугалимдик кесибим катары 60 жашка чейин мугалимдер кармай албайт бул пенсиялык жашты. Анан пенсиялык мен мисалы үчүн пенсия алып атам, бирок ошончолук кайра төлөп атам налог дагы. Пенсия алып аткандан кийин хотя бы ошол налогуна азыраак кылса болмок, бирок аябай көп кармап атышат да. Анан башка кесиптеги мисалы үчүн вредный кесипти иштегендерге, аялдарга мисалы үчүн 60 жаш абдан эле узак болуп калат. Эгерде мисалы үчүн мындай эле кылышса болмок. Кааласа мисалы үчүн эрте эле ошол 58 жашында деле чыгып, анан каалабаса анда 60 жашында чыксын деген бар болчу да. Кааласа ошондой болчу да, ошондой эле кылса болмок да. Менин оюм боюнча бул ката. Себеби азыр 60 жашка чыгыш дагы бар да. Азыр өтө кыйынчылык заман. Мына ушул тапта мен азыр мына балам ооруп, азыр больницадан келатам да. Ушу 1-группада балам бар. Азыр ушуну карап мен дагы иштебей жүрөм да азыр. Мына пенсияга деген азыр 60 жаш деген өтө эле эме да. Мурун эми Союздун алдында жакшы эле. Азыркы маалда 60 жаш болчу. 58 эле нормальный деп ойлойм менчи. Мына ооруйбуз. Эмен лекарства бүт кымбат. Лечение кымбат. Биздин жана пенсиябыз, например, мен 6200 алам да, 5 текеге жетпейт. Анан кантип жашайбыз? Биз тамакты жөн эле кой, анан тамакты мейли балдарыбыз тиги жактан бияктан эметебиз. Өзүбүз эметип бага албай калбадык го. Жаш көрүнгөн менен азыр эми 60 жаштан эч ким жумушка албайт. 50 жаштан өйдөчү. Анан кошулбайм мен анга. 45-50 жаштан эле чыгыш керек аялдар. Эркектер 55 жаштан. Туура эмес го дейм. Эмне үчүн дегенде биздин азыркы кыз келиндер аялзат таң зардан кеч күн батканга дейин үй бүлө багам деп условиясы жок жерлерде көп иштейт. Мисалы базарларда темир контейнерлердин ичинде Европа, Америка, Япониядагыдай өтө мындай иштеген жерлери жылуу, бардык условия шарты жакшы болса, анда 60-тасың другой дело да. Эдилбай салып өзү эле жаш өз үчүн эле өзүнө жаш көрүнүп атпаса, азыркы жаш ото түйшүк тарткан адамдар жакшы эле эме оорулуу болуп калып атат. Нервтен көп ооруп атат, инсульт, инфаркт дегендер көп болуп атат. Анан 60ка чыккандан кийин анда пенсия төлөбөй эле пенсияны экономдоп атышса керек. Жашоону узартыш үчүн камсыз кылыш керек да мамлекет ар тараптан. Кайгы капасы жок болуш керек, сана жок болуш керек. Эгерде завод, фабрикалар иштеп, ишканалардын баары иштеп турса, иштеген эле жакшы, иштеп турса анан адам өзү каалаган учурда пенсияга кетет да. Аны мамлекет камсыз кылат. Биз деген балдарды багып, кыйынчылыкта азыр өтө кыйынчылык менен багып атпайбы балдарды. Мынантип ооруп калса, акча көп керек болуп, пенсияга. Мен Эдилбай Салдын сөзүнө кошулбаймын, ошо 58 жаш жакшы деп. Андай эмес дейм, ар ким ошол куракка өзүнө ошондой көрүнө берет, жаш көрүнүп. Каяктан көбүрөөк жашай баштадык.
Kayakta mına 70 boldu. 70'ten aşkan rет. Mına men özüm лично подружкаларым да каза болуп калды. Мына жаңгыз калдым. Мендей возрастагылар. 64.